Даданов менен Сарыкаев Ош базарында биргелешкен рейд өткөрүштү. Текшерүү учурунда сатуучуларга соода эрежелерин сактоо жана жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөктөрдү бош кармоо зарылдыгы эскертилди. Эрежени бузгандарга эскертүү берилди. Мыйзамсыз соода жайларынын бир бөлүгү базар аймагынан алынган жана тиешелүү протоколдор түзүлдү. Сабап зордуктоого шектүү жаран кармалды. Манас шаарында кызга зомбулук көрсөткөн 38 жаштагы жаран камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алым болгондой 5-октябрда Сузак райондук милициясына Манас шаарынын 2001-жылы туулган А.Д. аттуу тургуну арыз менен кайрылган. Ошол эле күнү таңкы саат 7:00 чамасында тааныш болгон 1987-жылы туулган К.Н. аттуу бала Сузак районундагы Кызыл Туу айылында бир себепсиз бети башына уруп тээп, денесине жаракат келтиргендигин билдирген. Факт кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси баштык менен кылмыш иши козголду. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кармалган жаран 10 айдан бери зомбулук көргөн кыз менен мамиле кылып жүргөндүгүн айтып, белгилүү себептерден улам уруша кеткендигин билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Жалал Абадтын Манас шаарында ур токмокко алынган делген кыздын видеосу тарап, милиция маалымат берген. Анын алкагында шаар аймагындагы жума намазы окулган мечиттердин жанында, автоунаа жолдорунун кесилиштеринде жана базарларда жүргөн 48 этникалык жамаатка таандык кайырчылар жана сыяктар аныкталды. Алардын ичинен 38-и Ош шаарынан, анын ичинде 8-и жашы жете элек өспүрүм. Өзбекстандан 7 жаран, анын ичинде 4 өспүрүм. Ал эми Тажикстандын Панжакент шаарынан 3 эркек киши болгон. Бардык кайырчылар Манас шаарынын ички иштер башкармалыгына жеткирилип, жашы жете элек өспүрүмдөр жана алардын ата-энелерине профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле алар жашаган жерлерине кайтарылды. Манас шаарынын мэриясынын маалымат борбору. Аларча жолундай унаа кырсыкка учурап жабыркагандар бар. Аларча жаратылыш паркы тарапка кеткен трассада жол кырсыгы катталды. Жеңил унаа жолдон чыгып, жол боюндагы даракка кагылган. Алдын ала маалыматтарга ылайык кырсыктан бир нече адам жабыркаган. Окуя болгон жерге тез жардам жана милиция кызматкерлери келип, кырсыктын чоо жайын аныкташууда. Израиль Ливандын түштүк тарабына сокку урду. Израиль армиясы Цахал Ливандын түштүгүндө Хезболла кыймылынын инфраструктурасына сокку урганын билдирди. Бул тууралуу маалымат 11-октябрда Цахалдын басма сөз кызматынан жарыяланды. Мекеменин маалыматына караганда, сокку инженердик техникалар жайгашкан аймакка жасалган. Цахал түштүк Ливандагы Хезболла инфраструктурасын жок кылды. Ал жерде террористтик объекттерди кайра калыбына келтирүүгө арналган инженердик техника болгон деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин 1-октябрда Израилдин Ливанга жасаган соккусунан 1 киши каза болуп, 5 жаракат алган. Ошондой эле Хезболланын 1 мүчөсү да өлгөнү кабарланган. Чүйдүн Садовой айылында эркек киши кызга кол салып, муунтууга аракет кылган. Окуя кечээ болгон. Көчөдө эч ким жоктугун байкаган киши 14 жаштагы кызды жерге жыгып, муунтууга аракет жасаган. Окуяны көрүп калгандар жетип келгенде ал качып кеткен. Кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. Чүй милициясынын маалыматында эркек киши мурун соттолгон. Туркияда кыргызстандык кыз төрөп жаңы төрөлгөн баласын террасага таштап кеткен. Бала өлүп калган. Бодрум шаарында 19 жаштагы кыргыз жараны ЖУК иштеген мейманкананын кызматкерлери үчүн турак жайда төрөп жаңы төрөлгөн баласын сүргү менен ороп террасага таштап кеткен. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Белгилегенде, кыргызстандык кыз Бодрум мамлекеттик ооруканасына кан агуу менен кайрылган. Текшерүүдөн кийин дарыгерлер анын жакында төрөөрүн аныкташкан. Ооруканага полиция келген. Сурак учурунда ЖУК иштеген мейманкананын кызматкерлери 3 жайда төрөгөн мойнуна алып, жаңы төрөлгөн баланы сүргү менен ороп террасага таштап кеткенин мойнуна алган. Мейманканага келген полиция кызматкерлери жана дарыгерлер ымыркай каза болгонун аныкташкан. Сөөгтү Мугла соттук медицина институтунун ооруканасына жөнөтүштү. Полициянын маалыматы боюнча, кыргызстандык кыз Бодрумга 5 ай мурун келип, мейманканалардын биринде кызматчы болуп иштеген. Дарылоо аяктагандан кийин ал камакка алынган.